Түркия тарапка жүк 200'lük Кыргызстанга жеңилдетилген баада же бекер жеткирүү маселесин карап көрүү жагысын ушталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу Лера Сыдыкова Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын өкүлдөрү, коммерциялык сатуулар боюнча департаментинин директору Махмут Ялла жана Борбор Азия рыногуна жооптуу директордун орун басары Тунжай Эминоглу менен жолугушкан учурунда айтты. Жолугушууда тараптар экономикалык кызматташуу маселелерин, ошондой эле Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды чыңдоодо Түрк аба жолдорунун ролун талкуулашты. Тактап айтканда, башкы консул Лера Сыдыкова 2021 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар жүгүртүү 736 миллион АКШ долларына жеткендигин белгилеген. Эки өлкөнүн экономикалык ишмердүүлүгүн бардык чөйрөлөрүндө соода-экономикалык кызматташтыкты жогорулатуу жана кеңейтүү максатында аба аркылуу жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү сунушташты. Ошону менен бирге тараптар Изник шаарында өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катышуучуларына жеңилдетилген тарифтерди берүү маселесин да талкуулашты. Муну менен катар Лера Сыдыкова жүк 200'lük Кыргызстанга жеңилдетилген баада же бекер жеткирүү маселесин кароону сунуштады. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар көтөрүлгөн маселелерди карап чыгып, мындан ары да өз ара пайдалуу кызматташууну улантууну макулдашкан.